Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Азыркы күндө жалпы адамзатты бир ойлондурган, түйшөлткөн бир маселе бул бардыгыбызга тиешелүү сабыр деген нерсе. Сабыр тутуу, сабыр кармоо. Жок жерден биздин ата-бабалар жөнүндө айтпаса керек. Сабырдын түбү сары алтын деп. Мына ушул сабыр тутуу дагы көпчүлүгүбүздө аксап бараткандай сезилет. Ошол себептен бүгүнкү биздин тарбиялык мазмундагы сиздерге жеткизчү болгон окуябыз дагы сабыр деп айтылат. Анда алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жана ушул видеобуз эгер жакса, лайк басып, жана алдына сунуш пикирлерге комментарий калтырсаңыздар болот. Анда бүгүнкү окуябыз сабыр. Ата бала алыс сапарга бара жатышты. Экөө эле. Баланын жетелеп алганы эшеги бар. Болор болбос жүк тактары эшекке артылган. Күн ысык, кашаң эшек жалкоолонуп баскысы келбейт. Бала аны тырыштырып алга жетелейт. Атасы артынан айдайт. Үчөө акырын болсо да алга жылып бара жатышты. Маңдайынан чылпылдап аккан терди кирдеген жеңи менен сүртүп коюп, "О Алла, мындан жамандан сактай көр, мындан жамандан сактай көр" деп күбөрөнөт ата. Ошентип сапар жарымына келип калганда, капыстан эшек мүдүрүлүп кетпеспи? Таштак жолдо ташыркап араң келе жаткан жаныбар бутун кайрып алды көрүнөт. Ордунан тура албай жатып калды. Анын мындан ары жол жүрө албасына көзү жеткен ата бала артылган жүк тагын экиге бөлүп көтөрүп сапарын улады. Эми жол жүрүү мурдагыдан да оорлоду. "О Алла, мындан жамандан сактай көр, мындан жамандан сактай көр" деп күбөрөндү атасы кайрадан. Дагы бир топ жол баскан соң атасы чарчап калды. Бала эми анын жүгүн да көтөрүүгө аргасыз болду. Атасынын колтугунан сүйөп, куржунун мойнун артып сапарын улады. "О Алла, мындан жамандан сактай көр, мындан жамандан сактай көр" деп күбөрөнүп калды атасы. Атасы бала бири-бирине сүйөнүп таянып бир канча жол арбытып келе жаткан кезде аларды дагы кырсык басты. Бул жолу бала байкуш куураган сөңгөккө бутун тилдирип алды. Бутунун ооруганына чыдабай олтура калган бала атасынын "О Аллах, мындан жамандан сактай көр, мындан жамандан сактай көр" деп күбөрөнүп жатканын уга калып, сабыры түгөнүп кетти окшойт. "Ой ата, эмне эле күбөрөнүп жатасың? Эми мындан өткөндө жамандык болмок беле" деп кыйкырып жиберди. Кулагы керең сыяктуу баланын кебине көңүл бурбады ата. "Мындан жамандан сакта, мындан жамандан сакта" деп күбөрөп, эсирген чапанынын ичин айрып, баланын бутун таңып жатты. Баланын бутун таңып бүткөндөн кийин гана "Эми бир аз жол басып, мына ашууну ашсак, чоң айылга жетебиз. Мына ошол жерге конуп эс алабыз. Бир аз чыдап кой уулум" деди да ордунан туруп жолун улады. Ошентип бири-бирине жөлөк таяк болгон ата бала ашууну ашып түштү. Бирок алар эс алууну максат кылган айылга жер көчкү жүрүп, айыл бүтүндөй ылайдын алдында калыптыр. Бир аз эле мурдараак тирүүлүктү башынан өткөрүп жаткан айылда тирүү жан калбай, айыл толук бойдон мүрзөгө айланып калыптыр. Ар кайсы жерден сороюп чыгып турган чатырларга кайгыруу менен көз жүгүрткөн ата уулуна карап, "Мына уулум, эгер эшегиңдин буту сынбай, өзүңдүн бутуң канабай, эртерээк басканыбызда биз дагы ушул көчкүнүн алдында жатмакпыз. Алланын жамандыктан сактаганы ушул" деп жүл-жүгүн көзүнөн сызыла чыккан жашын жеңи менен сүртүнүп, үшкүрүп олтуруп калды. Ата алдында өзүн күнөөлдөй сезген баласы эмне айтарын билбей, эмнеси болсо да ушул жер көчкүнүн алдында калбаганына шүгүр кылып, "О Аллах, мындан жамандан сакта" деп күбөрөнө атасынын жанына отура кетти. Пенденин башына келген жаман жакшы тагдырдын баары Аллахтан болот. Алла Таала пендесине эч качан жамандык каалабайт. Бизге жамандай сезилген ар бир иштин артында биз үчүн жакшылык бар. Аллах бир эшикти жапса, ордуна 1000 эшикти ачат. Эсиңде болсун. Анда биз сиздерге жеткизе турган окуябыз ушул. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.